Урматтуу биздин дарыгерлерибиз, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Барыңарга бекем ден соолук, амандык, жакшылык жана түшүктүү ишиңерде ийгиликтерди каалайм. Башыбыздан кечирип жаткан кыйын учурдун негизги жүгүн сиздер көтөрүп жатасыздар. Өмүрүңөргө болгон коркунучка карабай, биздин амандыгыбыз үчүн күнү түнү тыным көрбөй күрөшүүдөсүңөр. Берген антыңарга бекем туруп, милдетиңерди бийик жоопкерчилик менен аткаруудасыңар. Сиздердин бул каармандыгыңарга таазим кылабыз. Таза ниет, ак эмгегиңер үчүн терең ыраазычтык билдирем. Мээнетиңердин акыбети кайтып, айыгып чыккандардын саны көбөйдү. Тилекке каршы, бул илдеттен мекендештерибиз да жоготуп алдык. Милдетин аткарып жүрүп, каза болгон меликтерибиз да бар. Бул баарыбыз үчүн оор толгу жоготуу. Өз жакындарынан айрылып калган мекендештериме терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ушул оор күндөрү баардык кыргызстандыктар сиздердин кайгыңарды тең бөлүшөбүз. Кайтыш болгондордун бейишин болсун деп тилейбиз. Урматтуу медицина кызматкерлери, сиздердин эмгегиңер жогорку баа татыктуу. Меликтердин статусу жогорулатууга, өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шартында иштегендерди материалдык колдоого багытталган мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Сиздерди колдоо жана коргоо ишин улантабыз. Пандемия саламатты сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо, улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баарыбыз ушул күндөрү көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, илдет менен күрөшүү, адам өмүрүн сактоо үчүн бардык иш-чаралар жасалып жатат. Ошого карабай, өлкөдө абал татаал бойдон калууда. Дарыгерлерге болгон муктаждык жогорулап, адистердин жетишсиздиги курч маселе болуп турат. Мамлекетке эмес клиникалар, коргоо жана күч органдарынын ооруканалары, аскер врачтары ишке тартылат. Медициналык окуу жайлардын жогорку курстарынын студенттеринен турган ыктыярдуу бригадаларды түзүүгө чакырам. Бизнес, социалдык тилектестик көрсөтүп, бийликтерибизди колдойт деп ишенебиз. Илдет менен күрөшкө жардам берип, кол сунган мекендештериме ыраазычылыгымды билдирем. Жана баарыңарды кайдыгер калбоого чакырам. Бүгүнкү күндөр журт биримдигин сынай турган мезгил экенин унутпайлы. Ушундай оор мезгилде да өз капчыгын толтурубуз келгендерди эл душманы деп ачык айтам. Дары-дармектердин, бет каптардын, өзү коргонуу каражаттарынын баасын көтөргөндөр жазасыз калбайт. Уважаемые сограждане, в нынешней непростой ситуации от каждого из нас требуется высокая гражданская ответственность. Для борьбы с глобальной инфекцией государство мобилизуются все имеющиеся ресурсы. В этой борьбе мы не одни. Помощь поступает от международных партнеров и дружественных стран. В первую очередь от нашего стратегического союзника Российской Федерации. Никто не останется без внимания. Вместе, в дружбе и единстве мы преодолеем эти трудные дни. Кадырлуу калайык журтум, урматтуу мекендештерим, Кудайдын колдоосу менен, бекем биримдигибиз менен бул оор күндөрдү да жеңебиз. Мамлекет тарабынан зарыл иштердин бардыгы толук бойдон аткарылат. Ар бир мекендешиме бекем ден соолук тилейм. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун.